Нуржан Шайлдабекова башында турган Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү 8-чакырылыштагы Россиянын мамлекеттик думасына депутаттарды шайлоого КМШ жана Шанхай кызматташтык миссияларынын атынан эл аралык байкоочу катары катышты. Алар Москванын ар кайсы райондорунда добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо салышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ошондой эле Москвада Россиянын коомдук палатасы тарабынан ачылган Россия Федерациясындагы шайлоолорду байкоо борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып чыгышты. Бул жерде күнү түнү иштөөчү борбору бар. Ал мыйзам бузуулар тууралуу арыздар менен чалууларды кабыл алат. Ошондой эле жарандарга шайлоого кантип катышуу боюнча маалымат жана кеңештерди берет. Ал арада жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо келе жатат. Нуржан Шайлдабекова биздин Москвадагы кесиптештерибиз менен чет өлкөдөгү шайлоо тилкелеринин саны боюнча маалымат бөлүштү. Төрайымдын айтымында бүгүнкү күндө 60 миңден ашуун жаран чет өлкөдөгү консулдук мекемелеринде катталган. Алар автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Шайлоочулардын тизмесине кирбегендер бирок шайлоо күнү республиканын сыртында боло тургандар 13 ноябрга чейин шайлоо участкаларына кайрылып тизмеге кире алышат. Жалпысынан чет өлкөдө 57 шайлоо участка ачылат. Анын 20-сы Россияда, анын 5-и Москвада. Андан сырткары биздин Америка Кошмо Штаттарында дагы Нью-Йоркто, Чикагода биринчи жолу шайлоо участкалары ачылат. Ошондой эле компактуу Италияда компактуу жашаган жарандардын ушу Кальяри деген шаарда дагы биринчи жолу ачылат. Туркияда Анталия шаарында дагы шайлоо участкасы ачылып, биздин шайлоочуларды кабыл алат.